Vakıttır varır
армысыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, баардыгыңызга кош келипсиздер. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык ата-энеси чет өлкөгө кетип, же болбосо ажырашып, ар кандай себептерден улам ата-эне коңкордугу жок, турмуштук оор кырдаалга туш болгон балдарды коргоо максатында ата-эне мээрин булагы аттуу иш-чараны ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле өлкөбүздө актуалдуу маселе болуп келаткан жаш өспүрүм балдардын ар кандай турмуштук кырдаалга кабылып, же болбосо балдар арасында кылмыштуулукка аралашкан балдарды коргоо максатында уюштурулуп аткан иш-чарага дагы бир жолу кош келипсиздер демекчимин. Бүгүнкү күндө ушул кесепеттерди эмне себептен келип атат? Аларды кесепеттерди канткенде биз токтотобуз максатында уюштурулган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ата-энелердин балдарга болгон ата-энелик жоопкерчилиги канчалык деңгээлде болуп жатат деген ойдосуздар деген суроо менен сиздерге талкуу жаратмакчыбыз. Бүгүнкү иш-чарага катышып отурган ушундай билим борборунун Жакшынакай залдын директору, аялдар кеңешинин төрайымы Мырзайым эжеге сөз беребиз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, чындыгында азыркы мына глобалдуу заманда өтө көйгөйлүү маселе болуп калды. Себеби биз Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин турмуштун оор шартына даяр эмес экенбиз. Гыйла чайпалып андан кийин миграция деген нерсе башталды. Буга чейин андай чет мамлекетке барып иштеген нерсе бизде жок эле. Ошо миграциянын ошо 90-жылы башталса азыркыга чейин уланып, азаймак түгүл кайра көбөйүп баратат да. Анан ошондой мезгилде ошол бала чакамы багам деп алыска кеткен ата-эненин балдарынга болгон ата-энелик мээрим бир топ жокко эсе болуп калат экен да. Ушундай маселенин биздин мына эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын кызматкерлери Бегай Букутаева баш болгон көтөрүп чыкканы бул учурдун керектүү нерсеси дейм. Себеби бул балдар биздин келечегибиз. Биз кандай тарбия берсек, кандай багыт берсек, ошого жакшы өсөт. Азыр мындай аябай биздин убактага караганда азыркы жаштар аябай көңүлү тез ооруп кете турган, болор болбосо капа боло турган, анан капа болуп алып эле башка бир жаман кадамдарга кирген балдар болуп калды да. Мүмкүн ошол биз ата-энелер жакшы көңүл бурбай койгонубуздан үчүн. Ошон үчүн мындай бир психологдордун немеси бар да, эрте менен турганда балаңбы, небереңби Жакшынакай учурашып, жок дегенде кучактап көркө чейин турса, бири-бириңе болгон мээрим
болот экен да, балдардын мерими. Анан эми миграцияда жүргөн балдарды көңүлдөрү бурбай калса каяктабы? Алар деле ошондой болгусу келет. Кээде мен бир турмушта көрүп калганым бар, эми кээ бир ата-энелер бир баласына эле көңүл буруп калганына көңүл бурбай калган мезгил болот экен да, ошондо бул азыркы балдар айтат экен. Мындай бир кучактап койсо, мени да кучактайт экенсиз да деген мезгилдер болот экен да, ошондой фактылар бар да. Ошон үчүн келгиле, мына жерде балдар отурасыздар, жаш кызматкерлер, ички иштер бөлүмүнөн, мына жерде имам эмелер отурушат, молдолор отурушат. Ошо баарыңыздар барган жерде баарыбыз бирдикте ушул балдарды үчүн, келечеги үчүн бир кам көрүп, ошондой иш жасасак жакшы болот дейм. Анан балдар, бизде мына өзүңөр көрүп, мына долбоорлордун негизинде ушундай сонун окуу борбору, китап келип, ушул жерде отуруп алып, канча нерсени билсеңер болот. Ошол мурунку чыккан китептерде канча сонун маалыматтар бар, канча тарыхтар бар. Ошону канча билсеңер, канча көп окусаңар, силердин окууңарга эле эме болот, пайда болот. Мырзайым эже негизинен жалпылап айтып өттү. Мырзайым эжесине чоң рахмат. Бүгүнкү күндө дегеле ата-энелер балдарга өз жоопкерчилигин толук кандуу аткарып атабы деген талкуулап атат да. Анан бул жерде отурган жериңиздерде суроого жооп бере берсеңиздер болот. Бүгүнкү күндө ислам дининде деле ата-энелик парыз бар, ата-эне деген балдарга кандай жоопкерчиликте? Бүгүнкү күндө ошо толук кандуу аткарылып атабы? Ошо боюнча бизден имамдарга микрофон узатсак. Айтып өтсөңүздөр. Биздин ислам дининде ата-энелердин балдарга деген парызы, жоопкерчилиги кандай болуш керек эле? Ошол аткарылып атабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип айтат да, мен балама ушундай бир кызматчы алып бердим. Канча балаңыз бар дейт. Менин 2 балам бар дейт. 2 балаңызга тең алып бердиңизби, же бирөөсүнө десе айтты, мен бирөөсүнө. Анда кайтарып бериңиз, же болбосо экинчисине да алып бериңиз. Бул ата-эне дегенде, бул ата-эненин балдарына болгон эң чоң мамиле, анын билими, адеп-акылак, кулк мүнөзү. Бизде балага тарбия дегенде мен жедирип ичип атам, кийинтип атам, жок, ал менен чектелбейт. Эң чоң ата-эненин милдети бул балага эң биринчи жакшы тарбия берүү. Андан негизги ата-эненин милдети мындай деп айтылат, балага биринчи көрүлгөндө жакшы ат коюу. Бизде сөз бар. Атын атасаң, куду сүйүнөт дейт. Ат коет десе эле, ар кандай атты койбостон, бул ата-эненин эң чоң милдети балага жакшы ат коюу. Бул биринчи ат коюудан башталат. Эми бүгүнкү күндө ошол исламдагы бул ата-энелердин баардыгынан негизинен Аллах Таалам ыраазы болсун. Бирок ошол балага биз бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде тарбия берип жатабыз. Баардыгыбыз эле илим, билим дегенибиз менен бирок адеп-акылак, жан дүйнөнүн байлыгы, адеп-акылакка калып кетип атпайбы? Бирок ошол тарбияны биринчи өзүбүз беришибиз керек эле. Ал кандай беришибиз керек? Биринчи өзүбүз ар бирибиз ата-эне көргөнбүз. Кээ бирибиз ата-эне көрбөсөк дагы, бирок ата-энебиздин туугандарын көргөнбүз. Ошол күндө, бүгүнкү күндө сиз менен биз ата-энеге жакшы мамиле кыла алдыкпы, кыла албадыкпы? Ушул жерде энелер отурат, аталар отурат. Ушул биз биринчиден ата-энебизге кандай мамиле кылдык? Бала жанагы сиз менен биздин кылган кылыгыбызга карап мамиле кылат. Мен айткандан бир кылган дейт. Ошон үчүн мен айтат элем, бул ата-энелерге биринчиден балдарга болгон сиз менен биздин көз карашыбызды угунсак. Кандай? Балага болгон ишенич. Келечекте сен кандай бала болосуң? Бизде башталганда эле ушундай башталат. Сенин башың иштебейт, же болбосо сен биздин эң чоң жаңылыгыбыз бул салыштыруу. Сага каранды мындай, сага каранды тиги мындай, жок андай эмес. Сен келечекте бүткүл ааламды тиритин айтканда таң калтыра турган аалым бала чыгат. Бүткүл ааламды таң калтыра турган ушундай окумуштуу чыгат. Бүткүл ааламды мындай айтканда таң калтыра турган батыр чыгат. Бүткүл ааламга тарбия бере турган эне чыгат. Негизги бул ата-эненин мотивациясы болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө ошол нерселер бизде калып кетти. Өзүбүз телефон менен алекпиз, анан балдарга кайтып телефон кармап айтабыз.
Birinciden özürüz koşuduğuyla da birinci telefonda uygu gelgende biz şunday bir niyet kıldığı uygu gelgende telefonu koldanmayın. Uygu gelgende jakşamın menen alek kılayın. Kanday mal? Kitap var, ecikleri jakşaydı. Negizgi kitap bu adamın sırdaşı oluş gereğidir. Biz sırdaşa turan bu kitap oluş gereğidir. Ankeni bağırdık sır katılgan bu oşol kitapın içinde. Bu kurumda külekte karşı alınısıyla biz özürüz jakşı mani belirgenlikten sebebinden baldarımız da jakşı mani beni almaydı. Baldarımız hazır köyle uçurlarda bol çıkmıyor. Balam eline sen gelecekte kim olduğunu gereklesin, hazır şunday karmakta şunday tartып kaldı. Gelecekte ben telefon olduğunu gereklemiş. Emne gelirse ankeni karasam apam dedi, apam dedi. Büt meylimin, büt vaktısın oşol telefonu bölüdü. Oşonun orada men olsun dedi. Oşonun bala siz menen bizim meylimimizde muhtaç. Siz menen bizim vaktımızda muhtaç. Oşonun her bir atayla aytarlı. Her bir vaktımızda misalı cümüşten kaçı saat bölüdü? 8 saat bölüdü mü? Bu oşol cümüşten, oşol işlep jatkan aylık akımızdan alıpmaydı. Hem oşol milletli 8 saat işleşimiz gerek. Kut oşondayla siz menen bizde ballarına vakit bölüşürüz. Kança? 1 saat, 2 saat, 3 saatli vakit bölüşürüz. Ankeni vakit alana bölü, alanda janagıday oluşu olmaz. Bakimalar menen çoğu birge olur. Alan oynasa oynap jatkan oyunu menen oynar. Ankeni uşunday Peygamberimizden kiyinki gelgen janagı sahabalarda kut Ali radıyallahu anhu degen küye balası bolot da. Oşo gününü jolda bara jatsa bir balanın iylap jatkanын görüp. İylap jatkanын balı көрүp туруп eyvallah emне boldu? Dese balдар meni koşpay jatat. Emne gelirse sen jetimsin depçi. Sen jetimsin. Anan tarap turup kel men sen menen oynoyun dep turup koş oynayın. Oynap jatkanda aytat, menin apam bolgonda men apamdan minnet elem. Men ana ap kılıp minnet elem deydi. Oşonda Ali dep oşol учурда 40'tan aşıp mamleketi başlarıp turgan padişah eli. Oşonda kel meni minen oynap turup joluna mingizip turup jana jörmөлөp çırpap жүргөнүн көргөндө al balanın yüzünde jılmayıp, balanın yüzünde bolgon jırgaldı özü körüşüp jalı жүрөгү kuvangandыкtan sırttaki adamlar aytты. Ey padişah, sizge ne oldu? Emne kılıp jatasız, bu emne degen ülgü? Degende aytты, gördün mü balanın jırgalın deydi. Uşul balanın jırgalı menin padişahçılığımdan da Allah'ın aslında kımbattır. Oşonun üçün bugünkü күндө balanın jırgalı көп учурлар кездешип жатат. Бала карасаң суузда эмнеге деген ата эне менен сырдаша албайт. Сырдашайынса бар, жаш балдар отур. Бар сен айнака болду, өлүп коюп атпайбы? Ошон үчүн негизги биздин милдет оларды чогуу отургузуп, алардан да кеңеш сурап, балам кандай ойдо айтасың, кызым кандай ойдо айтасың, алар менен сырдаша билишибиз керек. Жакшы ой пикир сунушуңуздарды айттыңыздар. Мектеп жамаатына бергим келип атат, ушул эле суроону ар күнү балдар менен сиздер бирге болосуздар. Ушул ата-энелер менен дагы тыгыз иш алып барасыздар. Кээ бир күндөрдө мен көрүп жүрөм да, ата-энелерди чогулушка чакырып, балдары боюнча маалымат берейин десең келбейт да. Аны ушунчалык мажбурлап же болбосо суранып чакырасың. Эмне үчүн ата-эне бүгүнкү күндө өзүнүн жоопкерчилигин билбейт. Жок дегенде ошо баласынын окуп аткандыгы, тарбиясы боюнча да кызыгып келбейт да. Чакырсаң да келбейт. Ушул боюнча мына мектеп жамааты айтыңыздарчы, ата-энелер өз милдетин аткарып атабы талаптагыдай? Саламатсыздарбы? Мен Акешим Абдуллахов достук мектебинде сөз болуп иштеймин, стажым 40 жыл. Бир ай жакшы суроо, жакшы нерсе болот да. Бир сөз бар да. Мектеп ата-эне бириксе балада болот келечек дейт да. Көрдүңүз кандай айтылган? Ата-эне менен мектеп бириксе балада болот келечек дейт. Азыр бул келечек жок. Ата-эненин баардыгы көр дүйнөгө кирип кеткен. Жаныбар деле айбан деле баланы таап коет. Адам менен айбандын ортосунда чоң айырма бар. Айбан эч качан жооп бере албайт. Адам жооп берет. Сен кимсиң? Мен адаммын, мен баламын, кызмын дейт. А ушул нерсени ата-энебиз так күнөттү. Биринчи, экинчи класста жан талашып келишет мектепке. Мен баламды алып көрчү. Мен баламдын неберем мектептен тосуп алайынчы. Мен барайынчы дейт.
Анан 4 башталдыбы бирин да көрбөйсүз. Бул деген балага болгон муамелесин тез өзгөртөт. Эгерде бала, кыз атасы менен энесинин мээримин албаса, ал баладан эмнени күтөбүз? Эмнени күтөбүз? Буга жөнөкөй мисал. Ушул жерде отургандардын бирөө жарым билет. Өмүрүндө атасынын үстүнөн арыз жазып келген бала да көргөн эмесмин. Менин атам демиктеп урат. Мен корком жалгыз ата менен калганда дейт. Не деген шумдук? Не деген заманда жашап атабыз? Заманабыз вообще тескер болуп кетти. Кыргыздын үрп адат каада салты деген жоголду. Колунда бай, особенно тряпка кийгенде аялдын сөзүнө кирип алып, ата-энесин карыяга дүйнөп барып атат. Мына ажылар билет, мына имамдар. Балам, сен атаңды кандай тарбиялап, кандай ызаттасаң, сен балаңан көрөсүң дейт. Сен балаңан көр деген сөз бар, имамдар. Сен балаңан көр деген сөзүн артына канча менен дейт. Айтып атат. Ошон үчүн мен отурган урматтуу ата-энелер сиздерден өтүнүч, сураныч, талап да коебуз. Мектеп жааматы мына бегай бүт талап коебуз. Баланы жараттыңарбы жарык дүйнөгө? Тарбиялаңыздар. Эртең менен турганда апа ата жакшы жаттыңызбы? Кечкурун жатарда апа ата жакшы жаттыңыз деген сөздөн башташ керек. Мына тарбия өзүлүшүн башталат. Иш-чара негизги максатыбыз ушул да маалымат булактары аркылуу ата-энелерге кеңири маалымат жайылтуу. Бүгүнкү күндө силер айтып аткандай эле ата-эне жоопкерчилиги төмөндөп бараткандыгы бизди бир кача түшөтпөй койбойт. Ошол жаш өспүрүм балдар арасындагы кылмыштуулук эмне себептен өсүп атат? Ушу ата-эненин балдарга болгон жоопкерчилиги жок, же болбосо мээрими жок. Балдарыңдын жан дүйнөсү менен бөлүшпөгөндүктөн балдар өзүнчө сырткы чөйрө болуп калгандыктан ушундай кылмыштуулуктар көбөйүп атат. Ушул жаш өспүрүм балдар арасында кылмыштуулуктун көбөйүү себептери боюнча дагы биздин ички иштер органынын кызматкерлери отурат, ушу жаш өспүрүмдөр менен иштеген. Ошол жаш өспүрүмдөр боюнча ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери сиздер дагы айтып өтсөңүздөр. Баягы кылмыштуулукка катышкан балдарды иликтеп келгенибизде 90% ата-эне камкордугу жок же көзөмөлү жок калган балдар болуп атат. Ушул боюнча сиздер дагы ой пикириңиздерди айтып кетсеңиздер. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу ага эжекелер, мен өзүм Карабалжа райондук ички иштер бөлүмүнөн балдар менен иштөө инспекциясынын улуу инспектору болуп эмгектенем. Атымжан Турушбайбек. Бүгүн өткөрүлүп жаткан ушул семинарда районубуздун аймагында эң актуалдуу маселе катары көрүп турам. Райондук ички иштер бөлүмүнүн мындай учурларда биз аялуу толук деп эсептейбиз. Балдарды толук жетим, жарым жетим жана толук эмес үй бүлө деп эсептейбиз. Жалпысынан райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан 2022 жылдын 4 ай ичинде милициянын участковый уполномоченный жана балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери аркылуу 358 үй бүлө текшерүүдөн өткөрүлгөн. Текшерүүнү биз айыл өкмөтүнүн соц адистери жана мектептердин соц кызматкерлери менен биргеликте тийиштүү иш-аракеттерди жүргүзөбүз. Учурда райондун аймагында 2022 жылдын 4 ай ичинде төмөндөгү айтылган балдар тарабынан кылмыштуулук иштери катталган эмес. Биз райондук иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекциясы жана милициянын участковый уполномоченный кызматкерлери түпсүн такай жогорудагы айтылган балдар тарабынан жана аларга карата кылмыштуулукту, укук бузуучулукка жана зомбулуктарга кабыл болуш үчүн түндүк кайрылууларды уюштуруп келебиз. Мындан сырткары райондук ички иштер бөлүмү тарабынан биз мигранттын балдарына аз камсыз болгон тоголук жетим жана жарым жетим балдардын үй бүлөсүнө ар дайым жардам берип келебиз. Жардам берип келебиз деген сөздүн мааниси бул биз ошол үй бүлөлөрдү аныктап, ошо кызматкерлер аркылуу айыл өкмөттөргө жеринде сунушту беребиз, же болбосо ушу балдар менен иштөө комиссиясына сунуштарды берип
деп ойлойбуз. Учурдан пайдаланып айтып өтөйүн, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, Кыргыз Республикасынын укук коргоо жөнүндөгү кодексинде көрсөтүлүп тургандай 74-cü беренеде жазылып турат, ошол түнкү убакта ата-энесинин коштоосу жок же мыйзамдуу өкүлү жок жүргөн балдар кармалса, аныкталса, биз тиешелүү иш-аракеттерди жүргүзөбүз. Ал жерде ушул укук коргоо органдары, тактап айтканда милиция кызматкерлери ушул кайсы жерде кармалган болсо ошол жеринде укук бузуулар боюнча протоколдорду түзүп бериш керек. Эгерде мындай шартка туура келбей калса, ата-энеси алыс жакта болуп калса, же мыйзамдуу өкүлү келбей калган учурларда кызматкерлер райондук ички иштер бөлүмүнө алып барылып, ата-энеси чакыртылып, ата-энеси келгендеги күчүн каттар алынып, 74-cü берене менен 1000 сом айыппул өлчөмүндө айыппул салынат. Маалымат иретинде сиздерге айтып өтөйүн, райондун аймагында 2022 жылдын ушул 4 ай ичинде жалпысы азыркы жогоруда айтып өткөн 74-cü берене менен 103 протокол толтурулган, ата-энелерге карата. Бул деген сөз район кызматына 103 000 айыппул биз тараптан өндүрүлдү деп эсептесек болот. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, урматтуу эжеке агайлар, кол алдыңыздарда тарбияланып жаткан бул кыздарыбызга айрыкча түнкү убакытта бала болгон көзөмөлдү күчөтүп, балдардын ар кандай кылмыштуулуктан, укук бузуушулуктан жана зордук зомбулуктан алыс тарбиялап, көзөмөлдөп берүүңүздөрдү суранабыз. Сөзүмдүн аягында ушул бул жерде сос адистер отурат, ага эжекелер отурат. Биз дайым бул ага эжекелер менен тынымсыз иш алып барабыз. Азыр агайдын сөзү эсиме түшүп кетти. Ушул милиция кызматкерлерине балдар түшүп калса дагы биз барабыз депчи. Ушул жерде отурган ушул ага эжекелерге мен айтат элем, биздин жооп кеңеш тарабынан азыр баардыгыбыздын өз милдеттерибизде так жана даана көрсөтүп коюлду. Сиздер ушул мектеп убактысында гана көзөмөлдү берсеңиздер, түнкү убакытта сиздер жоопкерчиликтен бошотулгансыздар. Эчиндеси келбейди болсоңуздар болуп, кечкиси ушу 9 саат 22:00 тартып, ата-эне өзү жооп берет. Тактап айтканда жогоруда айткандай ушул 1000 сом айыппул өлчөмүндө штраф салынат. Бабасы ушул 2 же 3 жыл чөктүргөн болсо, ушул балдар иштери боюнча комиссиясына биз жөнөтөбүз. Мен ойлойм, ушундай иштерди биз район аймагында күчөтө турган болсок, орусча айтканда постепенно бул нерсе жоюлат деп ойлойм. Рахмат. Негизинен бүгүнкү күндө балдардын тарбиясы, алардын келечеги, жашоосу үчүн мамлекеттик кызматкерлер тарабынан гана аракеттер болуп калды да. Күндө базы өзүңүздөр угуп аткандай каякта жүрөт, эмне болду, ким менен мушташатат, ушул бала кылмыштуулукка аралашып калбасын деген эле аракеттер менен мамлекеттик кызматкерлер гана алектенип баратат да. Анан бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик кызматкерлер канчалык деңгээлде мыйзамдуу иштерди жүргүзүп атат. Ушуга чейин ата-энелер жүргүзүш керек беле же мамлекеттик кызматкерлер тарабынан жүргүзгөнүбүз жакшы жыйынтыгын береби деп суроо бергим келет. Райондук прокуратуранын өкүлүнөн келген ушул ата-эне жоопкерчилиги жана мамлекеттик кызматкерлердин бүгүнкү күндө аткарып аткан иштер боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди айтып өтсөңүз. Балдар биздин келечегибиз деп коебуз. Мамлекет үчүн дагы балдардын өнүгүү өсүшүнө, алардын дене бою сак, өмүрү аман, ушул бардык укуктарды коргоо боюнча мамлекеттин негизги бир милдеттери болуп саналат жана мамлекет үчүн негизги эң маанилүү багыттардын бири болуп эсептелет. Бул багытта мамлекетибизде балдар боюнча кодекс, атайын кодекс кабыл бул кодексте балдардын укуктары, милдеттери, кайсы убактарда бул кандай колдонуш керек баары таптаана көрсөтүлгөн, ата-энелердин милдеттери. Кыскача токтолуп кетсем, аталган кодекс Конституциясына каралган укуктардын эркиндиктерин жана мыйзамдуу талаптарын, негизги кепилдиктерин белгилейт жана мамлекет тарабынан балдардын дене бою, акыл-эс, адептик, руханий жана социалдык жактан өнүгүүсүнө, турмуштук оор кырдаалда калган балдарды коргоо жана өзгөчө камкорлук көрүү үчүн
зарыл болгон жашоо деңгээлине камсыздоого багытталган бул негизги принциптерин аталган кодекстин негизги принциптери болуп эсептелинет. Могу акыркы жылдары бизде эжекебиз айтып кеткендей союз таркагандан кийин бизде миграция, сырткы миграция жана ички миграция абдан күчөгөн. Бүгүнкү күндө чет мамлекеттерде миграцияда жүргөн ата-энелердин саны миллиондон ашат. Булар бардыгыбызга белгилүү. Алардын калган балдары аргасыздан ата-энесинин, чоң ата чоң энесинин, туугандарынын, тайнесинин колуна таштап, өздөрү көртүрүчүлүктеп, бул ар жактарга чет мамлекеттерге сырткы миграция, ал эми ички миграция деп айтылган шаарларга жер которуп өздөрү кетишүүдө. Бул тайда тайнесинин, чоң ата чоң энесинин, туугандарынын колунда калган балдарыбыз бул ата-эне мээриминен ажырап калып атат да. Жетиштүү деңгээлде мээрим көрүлбөй, ата-эненин мээриминен ажырап, көчөдө дагы ата-энеси менен бараткан балдарды көргөндө, булар өздөрүн бир коомдун обочолонгон эң төмөнкү деңгээлде экенин сезип, өздөрүнүн дагы мындай көңүлү чөгүп, эч нерсеге кызыксыз болуп, акыркы учурларда бардыгыбыз белгилүү болбой кандай адам жаш балдардын өз өмүрүн кыйын фактыларда калып көп көрүп атасыздар. Азыркы интернет булактары, соц тармактардан бардыгыбызга кенен жеткиликтүү, бардыгы ошол жерде бир паста чыгып калат. Кандай болгон, эмне болгон учурларда ошолордун себептерин аныктоо боюнча да булар белгисиз себептер өз өмүрүнүн кыйын фактылары болууда. Ал эми тарбия үй бүлөдөн башталат да. Үй бүлө ата-эненин жоопкерчилиги. Бир гана ата-энелер мектепке балдарын биринчи класста берип койгондон кийин эле болду, мугалимдер силерге өткөзүп бердик, тарбияны силер беришиңиздер керек деген бул туура эмес бир ой да. Негизги үй бүлө баланын өмүрүндөгү негизги фундамент, турмушка даярдоочу баштапкы аянтча таалим тарбия берүүчү институт. Үй бүлө бекем болсо, балдардын дагы жашоого болгон умтулуусу, бакубат келечек үчүн курган ийгиликтерин көп чоң ийгиликтерге жетишет да. Үй бүлө бакубат, абийирдүү, ынтымактуу болсо, үй бүлөдөгү ата-энелер аларды көрүп өсүп чоңоюп келе аткан балдар дагы ошондой ынтымактуу кийимдагын өзүнүн турмушун куруп кеткенге аракет кылат. Ал эми үй бүлөдө күндө эртең менен барса да чыр-чатак, абедте үйүнө барса да чыр-чатак, ата-эне бири-бири менен чыр-чатак болуп, бала чыр-чатактын арасында өскөн бала бул коомго болгон көз караш, үй бүлөгө болгон көз караш башкача сезимдер менен өнүгөт да. Эртең бул турмуш, кыздарыбыз турмушка кетип, балдарыбыз үйлөнгөндө дагы бул ошол үй бүлөдө кандай бир тарбия алган болсо, ошонун негизги фундаментин негизинде өзүнүн үй бүлөсүндө алып барат, өзүнүн үй бүлөсүндө чыр-чатак болуп, ал тарбияны өзүнүн балдарына берет да. Андыктан бул үй бүлөдөгү ата-эне тарбиясын күчөтүү керек. Сизге чоң рахмат, эң сонун маалымат айтып кетти. Ушул ата-эне мээримине зар болгон бүгүнкү балдардын дил баянын айтып өтмөкчү. Оразалы Сайдылканов автордук мектебинин окуучусу. Ата-эне десе эле көз алдыбызга күн нуру, жарыктык, жылуулук келет эмеспи? Ата-энелик сүйүү деген баланын инсандыгын түшүнүүгө, урматтоого, аны дүйнөнүн көзү менен көрүүгө жана баалоого негиздүү. Ата асказоо, эне шамчы, а бала болсо ортосунда уруп аккан булак сыяктуу ата-энең бир туугандарың жанында сага мээримдүүгө тарбия берип, ар дайым жакшы сөзүн арнап турса, кандай сонун э? Ата-эненин мээрими дүйнөдөгү эң бир күчтүү, назик, оорукер, жаркын сезим экени талашсыз. Бул сезим эч кандай чек билбейт, анын ордун эч нерсе баса албайт. Ар бирибизди ата-эненин чексиз мээрими жылытат. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет демекчи, баары эле биз ойлогондой болбой турат. Ооба, менин да чоң үй бүлөм бар болчу. Биз абдан бактылуу элек. Үйүбүз шаңга толуп турчу.
сырттан караган адамдарга ынтымактуу, суктанаарлык үй бүлө көрүнөр элек. Жанымда ар дайым апам, атам болор эле. Алар мени дүйнөгө болгон көз карашымды тазартып, эч нерсе менен ишим жок. Дүйнөм түгөл болуп, бейкапар жүрчү элем. Жашым 7-ге жакындаганда биздин үй бүлөдө чоң курулуш болду. Ачык турган асманды бир заматта кара булут каптагансып, жашообузга караңгылык келип турду. Бир күнү атамдын жумушунда көйгөй болуп, иштен кетирип жиберишипти. Ошол күнү атам үйгө кызыл келди. Апам менен уруша кетип, кол көтөрдү. Мындай учурлар биздин үй бүлөдө көп кайталанчу болду. Ичкиликке берилген атам арактын кулу болуп, биз жөнүндө такыр унутуп койду. Мына ушул зулму арактын айынанбы, же түшүнбөстүктүн айынанбы, айтор атеңим эки айры жолго түшүштү. Чындыгында мен ал кезде эч нерсени түшүнбөгөн кичинекей кыз элем. Апам бизди багып, көрүк тирүүлүктүн айынан чет өлкөгө иштөөгө сапар алды. А биз болсо чоң эне чоң атамдын колунда калдык. Жашообуз бурганактаган борон сыяктуу алай дүлөй болуп жатты. Арадан бир топ жылдар өттү. Апамдын жоктугу бизге аябай сезилип жатты. Жашоого болгон көз караштарын тарып, жада калса эч ким менен сүйлөшпөй да калдым. Мектепте эмнегедир бөлүнүп калам. Өзүмдү караңгылыкка камап алган сыяктуу. Ата-энелер жолугушунда, майрамдарда баардык окуучулардын ата-энелери келишет. А менинчи? Алардын жанында өзүмдүн кайсы сезип, зээним кейип, тез эле үйгө кетким келет. Алардын жанында ата-энелери бар. А меники жок болсо, ал жерде эмне кылмакмын деген ойлор өзүмдү чыңап алат. Эмнеге? Эмнеге менин жашоом ушундай? Мен деле атама эркелеп, апамдын жылуу сөздөрүн уккум келет да. Мен теңдүү башка кыздарды мектептен ата-аналары, апалары алып кетет. Алардын жылмаюусун, жүзүнө толо мээрим менен караганы менин ушунчалык жүрөгүмдү оорутат. Карап турсам, мен ата-энеме керек эмес деймин. Экөө тең мени таштап кетип калышты. Андай болсо, мен эмнеге жаратты? Эмне, күн сайын ыйласын деппи? Же болбосо, турбу курдаштардын жанында башын жерге салып жүрсүн деппи? Ардайым курбуларым, кече апам мага көйнөк алып келди. Бүгүн биз үй бүлөбүз менен эс алууга барабыз. Апам биздин чачыбызды сонун кылып койду деп айтышса, мен эмне деримди билбеймин. Айтаарга сөзүм да жок. Унчукпастан туруп калам. Мен мектептен үйдү көздөй келе жатканда, мени караңгы, суук жана ээн үй тосуп алат. Жан дүйнөмдү кандайдыр бир боштуктар ээлеп алып калган. Чоң энем мени жакшы карайт, эч нерседен кем кылбайт. Бирок апа, билесиңби, силердин мээримиңер мага жетишсиз, силердин сүйүүңөр жок. Апа, ата, мен силерди андан жакшы көрөм. Мага силерден кымбат баалуу белек, акча, башка балдар сураган саркеч кийим-кечектер керек эмес. Мага болгону силердин мээримиңер, жылуу сөзүңөр, жумшак мамилеңер керек. Мен силердин коргооңорго, тарбияңарга, колдооңорго муктажмын. Кана эле бир күн баарыбыз бирге болуп, бактылуу болсок, кайрадан жаркын жашоого кайтсак, ушул кыялдарымдын баары чындыкка айланаарынан үмүт үзбөймүн. Биз дагы баягыдай бактылуу болобуз. Дүйнөбүз түгөл болуп, мындан ары кайгылар, көздөн аккан мөлтүр жаштар токтоорун тилеймин. Азыркы заманда Кыргызстанда мен сыяктуу ата-эненин мээримине зар болгон өспүрүмдөр көп экендиги баарыбызга эле талашсыз. Урматтуу ата-энелер, байлыктын аркасынан журкап, үйүңүздөр байлыкка толдубу? Тилеген ой максаттарыңыздар орундалдыбы? Ушунча талыкпай эмгектенип келе жатасыздар. Бирок баланын тарбиясын унутуп, көптөгөн балдар мээримге зар болуп, татыктуу тарбия ала албай, мерез, ташкор болуп чоңоюшуп күндүрөт. Азыр сиздер аларды социалдык жактан камсыздандырганыңыздар менен
моралдык, психологиялык жактан туура эмес тарбия алып жаткандыгы кабарыңыздар жок. Өз ишибиз өз башыбызга муш дегендей эле азыркы балдарга жасалып жаткан кайдыгерлик мамиле кийин өзүбүзгө да жасалаарын унутпайлы. Ындыктан биз сиздерге кайрыларыбыз балдарыңыздардын жашоосун туура тарапка багыттап, сиздердин колуңуздардан аларды жакшы тарбиялоо керектигин айткым келет. Ошондой эле тагдырдын сыноосуна сынбай жаш өспүрүмдөргө үлгү бололу. Келиңиздер, ата-энелер, өз балдарыбызды татыктуу тарбиялап, ата-энелик парызыбызды аткара билели. Рахмат чоң. Бул дил баяндан кийин биздин замандаштарыбыздын бир аз болсо дагы ата-энелик сезими, ата-энелик жоопкерчилиги жогорулады деп ишенем. Ушул биздин чет өлкөдө жүргөн мигрант ата-энелердин балдарынын жашоо образынан чагылдырып берет азыр мектеп окуучулары. Ошого көңүл бурсаңыздар. Балабыздын камын ойлоп, балабыз силерге аманат. Кам санай бар элеңиз ага. Балаңызды өзүбүздүн балабыздай кылып карап турабыз. Эми биз деле эл катары уялып, бутубузга туруп, балабыздын келечегин ойлойбу? Ой, мамечкин, сыноо болчу. Эми кантсе да биздин баладай болмокпу. Бирок бир аз батыраак кесине жакшы болот. Эми кантсе да бала да сагынат дейм. Келчи балам. Мырза деген эч качан башты жерге салбаш керек, түшүндүңбү? Биз атаң экөөбүз чет өлкөгө барып, Россияга барып бир аз жумуштап иштеп келели. Сени келечекте окутушубуз керек, жакшы бир кесиптен эсе кылышыбыз керек. Башыңды көтөрчү. Сен мени жакшы көрөсүңбү? Жакшы көрсөң, сабакта жакшы оку. Чоң апаңдын, абаңдын айткан сөздөрүнөн чыкпагын. Кийин сен мынтип, атаң экөөбүзгө окшоп, жумуш иштеп, кыйналбастыгың үчүн сабакты жакшы оку. Келчи мага. Апа, мен сиздерди жакшы көрөм. Болду эми, жол тартыңыздар. Мени сиздер Папа, анда кетиштиби? Ой, жаным го, менин алтын балам да ушу. Онан кетти. Эй! Не турсуң? Керега, жумуш жака. Папа, онан кетти. Баттан кысани. Телефонға сөйлесем, телефонға Үйрмат. Айырма. Эй, сен досторыңа окшоп кичине жумуш кыла турган оюң барбы? Же отура бересиң, монтип элечи. Ти балаң карасаң, жалгыз балаң бар, сен ошонун келечегин ойлойсуңбу деги я? Эй, сен мунун келечегин ойлобой деле кой, үйдө бир тамак аш барбы десең, эй, отур, кечке монтип. Сүйлөш, эшикке чык, эй. Ошондойсуң да сен. Sen kayra başladın mı? Sen kayra başladın mı? Sen bayağı ne sözünü canabın mı? Nah, balayı öldürüp koy. Bayağı ne sözünü canabın. Sen emniyet olmasın ya. Durma. Dur! Cumuş kıl. Ben sağ okuyun için, ben de sağ okuyun geldi açıktan okuyun için. Ey sen, midaris bolboysun, şuradasın mı? Midaris bolboysun. Şuradasın mı? Tiki jakka oturdağı tetiklen жоқ. Al bakayım. Al. Oldu mu? Bunlar bir çıkır bitken sen sen ucuna öyle tamak dekkesin tamak çırakıp bulçaydın mı? Cumuş kılsan bolu, çoğuydun. Ağana barasın, cumuş kılasın, şunu mu? Bugün geç geçeyim, akça tapmasan. Akça tapmasan, şunu mu? Bakın. Уже дегенде тажатты бо. Ишеле кыл дейді.
ушунарга жадан ушу жеңимен качан болсо мен уруш керек темсиздик азыр үйгө барсам дагы 2 саат 3 саат адам көрүп ишке жатат. Ayran, süt. Саламатсызбы эже? Менин бөтөлкө албай келесиз? Sen kalıptı bağlasın mı? Hayır, bekledim ne olur? Alama. Ha. Rahmat eje. Başını bağlasa bakayım be. Rahmat eje. Çok rahmat sizge. Ertele çiğneyin, bütün çiğneyin görmüşsün. Çiğne? Na, bugün... Erteden mi hoşun taktın mı? He? Erteden mi hoşun taktın mı? Bugün ben sana göp tap gelmedim mi? Ya, göp tapmazsın mı? Uşul, çoğun başımını kaçıp gittin mi? 20 son. Ne bu? Ya. Git şuna. Sen de insan. Olur mu? Ha? Çalan çalayım dedim be. Çalan çalayım dedim sen. Çalan çalayım dedim be. Ha? Uşulun öyle jetmeye atman senin şey. Uşulun öyle. Jolt. Ata, gelizlerci ben sizleri sakındım. Men dele başka bazar borcum yaşam gelet. Men dele baktılı boğum gelet ko. O Kudayım ay. Men sana emniye kıldım. Şunca kordu görsetkünge. Ben dur kavuşum men dele baktılı yaşam gelet ko. Atenim benim yaşam gelet oy. Men dele savuğum gelet. Biraz cengiz okutkan yok. Özüm balasını yakamın oylay. Benim yılan. Ay ay. Эргеш Осмон фото мектебине чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары жана бизди маалымат булагынан көрүп турган ар бир замандаштар баштадан айтып өткөндөй эле көрө каттеп балдарыбыз кандай зомбулукка учурап аткандыгы же болбосо кандай оор тагдырларда сыналып аткандыгы бул сиздерге караңгы. Ошондуктан ар дайым жаман кесепеттерден коргой турган ата-эненин жанында балдары эриминде учагында болуусу абзел. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, азыр ушул мигрант ата-эненин балдарынан кийин максатсыз бир эле мигрант эле эмес, максатсыз үй бүлө куруу себептеринен айрым жарандарыбыз ажырашып, балдарын таштап, туугандарына таштап, же чоң аталарына таштап, жакын бир туугандарына таштап, өз алдынча эки башка турмуш куруп кетип, балдары кандай чоңоюп атат, кимдин колунда чоңоюп атат, анын келечеги, тарбиясы, адеп аклагы боюнча такыр эле өзүнүн маалыматы жок же кызыкчылыгы жок калгандагы тагдырлар болуп атат да. Ушул балдардын тагдыры боюнча дагы өз ой пикириңиздерди билдирип кетсеңиздер. Ата-энелердин кемчилиги же болбосо кандайдыр бир түшүнбөстүгүнө балдар эмне себептен күнөөлүү болуш керек? Ажырашып, башка аял алып, башка турмуш куруп, жолдош күткөн ата-энелер эмне себептен балдарына кайрылып келбеш керек дейм. Ошол ата-энелердин балдарынын арасында дагы ушундай өксүгөн тагдырларга туш болгон окуялар көп учурап атат. Ошол балдардын эртең келечеги, ден соолугу, алардын психикасы канчалык деңгээлде таасир эткени боюнча медицина тармагынан келген өкүлдөргө суроо узатсак, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып өтсөңүздөр. Жакшы тема болуп атат. Ушул айтылгандар, ушул эле калбастан канча аталып турабыз, ушуну бардык балдарды тарбиялоо жөнүндө жакшы иш-чараларды жүргүзсөк жакшы болот деген ойдо келип отурам. Чындыгында балдар азыр телефон деген чыгып, телефон көбүрөөк убакыт берип, ата-эне алаксыз деп эле карматып коебуз. Кичинекей баланын башынан дейт, садиктеги балдарга деле берип коюп атабыз. Азыр колубузда маалымат көп, биз билбеген нерселерди эле карап,
көрүп атышат да. Ошо баламны ойлойм, ошо кичинекей али кезинен баштап тарбиялашыбыз керек да. Бала үйдөн эмелик болсо ошону көрүп чоңоет дейт. Калп айтпаганга, туура сүйлөгөнгө, даже тамактанып отурганда дагы тамактануунун этикасын чоң улуу адамдар дасторконго отургандан кийин ата менен дегенмен жейли, анан кийин биз тамактаналы деген элементарный тарбиядан башталат деп ойлойм да. Ошо биз эми балдарды биздин келечегибиз деп чоңойтуп атабыз. Азыр илгеркидей биз илгеркилерибиз айтып отурбайбызбы? Заман бөлөк, өнүгүү аябай багыт темпте өсүп атат. Ошону туура багытта мектеп, ата-эне, ички иштер кызматкерлер дагы жакшы сөздөрдү айтып атат. Ушулардын баарысынан чогулуп бир чечимдерге туура тарбия берип, балдарды туура жолго алып барсак деген ойлорду айтып отурам да. Ушул иш-чараны баардык районубузга таркатсак абдан жакшы болот деген сөз. Максатсыз үй бүлө курууда биздин балдарыбызга кандай таасир этет? Алардын өмүрү эртең алар кандай үй бүлө курат? Алардын ден соолугу кандай болот? Алардын келечеги кандай болот? Ата-энелердин ажырашуу себептеринен эмне үчүн балдар жабыркаш керек? Мына жерде ата-энелер, балдар, имамдар, мугалимдер, анан жана окуучулар тураса баардыгына эмне демекчибиз? Бүгүн ушул балдарды коргоо, балдарды жакшы тарбия берүү боюнча сөз болуп атат. Биринчиден ата-эне мээри булагы деп сөйлөйт. Чындыгында ата-эне мээри булагы. Буга баарыбыз кошулабыз. Бирок ошо ата-эне мээри булагын балдар да туура түшүнүш керек да. Мен ушундай деп ойлойм. Себеби чоң энесине таштаган балдар көп. Мен да чоң энемин, менде да неберелер бар. Анан кийин мен биринчиден мына Нурайдын сөзүнө кошулат элем. Чогушка келбеген ата-энелер бар дегендей, мына жерде дагы зор менен баягы чогушка барган ата-энелерди чакырып атышат. Эжекелер мукпарагандан чогушкада качпаган ата-энелер бар. Балдар үчүн күйүп пишпаган ата-энелер бар. Экинчиден мен Айбек баламдын сөзүнө да кошулам. Балдардын нарушенияларына 1000 сомдон иштарып салып атабыз дейт. Ал 1000 сомду мен ата-энем төлөп коет. Сен чыкпасаң, бизге кошулбасаң, сен бизди клубтан чыгып кет деп балдар бири-бири коркутуулар көп болот. Ушул иштараларды көбөйтсүңөр балдар. Себеби ата-энеси мигрант болуп, мен атам төлөп коет да деген мнениядан алыспаш керек балдар. Балдардын өзү менен ата-энеси менен чогуу жара иш алып баргандарда себеби иштаракты көп төлөгөн ата-эне жаны кашаят. Мен ушундай деп ойлойм. Себеби үйдөгү балдарга дагы жакшы тарбия бериш үчүн ата-эне чоң эле деле чоң ролду ойнойбуз. Чоңдар деле чоң ролду ойнойбуз. Өз ата-энесиндей болуп ээрим төккөнгө аракет кылабыз. Эми бул заман экен, заманда балдарыбыз кетип калды деп эле биз балдарды таштагыбыз келбейт. Окуусуна кам көрөбүз. Анан бирок мен мына балдарга айтаар элем, ата-энени сыйлап, чоң энени сыйлап, чоң атаны сыйлап, мисалы ата-энеңердин ордунда калган балдар да бар. Ошолор эмне себептен силер үчүн күйүп пишат? Ошону сыйлашыңар керек балдар. Улус отурат, мындай кичүүрөөк отурат, бир туугандар да бири-бирин ынтымактуу болуп, тамакты талашпай же нанды улусу сындырат же унан дагы берет деген сөздөрдү айта жүрүү керек. Анан кийин балдарга көңүл буруп ушул сөзсүз түрдө биз баягы иш менен алак болуп калабыз. Эрте менен турганда балдарды мектепке эрте туруп, курсагын чыгып койгузуп, анан мектепке жакшы кийиндирип, мындай мектеп формасы менен ошолордун келмөксүнө карап жолдо этият болду жөнөтүү биздин милдет. Бизден кээ бир ата-энелер бар, ушул акча берип койгондо менен убактысыз болбой балдар тамак ичпей калса, барып мектепке жеп алып же жолдо мынтип ал деп. Мен ушуну туура эмес көрөм. Ал бала барат дагы баягы акчаны кармап жанында жүргөн балдарды кызыктырып, тамак алып жеп же башка бир буюм алып кызыктырат деп ойлойм. Балдарга көп акча бербөө керек. Курсагы топ барган бала уйку сурабайт, тамак сабакка да көңүлү жакшы болгон.
мен ушуну өзүмдүн тажрыйбамдан билем, мен да небере чоңойдом, ошончо ойлойм. Мектепте анан эчегилер мугалимдер айткан сөздү туура түшүнүп, жана агай айтып кетти, чогулушта бир класста 30 бала болсо, чогулушка 10 же 12-15ке жакын барат экен. Мектепке тапшырып коюп эле мугалимдер жооп берет буга деп койгон, бул туура эмес. Эң туура табып коюлган болуп атат. Буга мен чоң ыраазычылык билдирем. Мен как Кагулжа районунун психиатры катарында мен сиздерге кыскача бир сөз айта кетейин. Туура азыркы сөз мамиле биринчиден телефондо башталып атат деген сөз туура эле. Ата-энеге баары жок окуучуларды кандай мамиле кылуу бул мектептен башталат. Баардык сөздөр менен баарын эле кошулабыз. Бир нерсе мына азыркы биздин подросток мезгилиндеги баштагы жаш балдар жана жаш кыздар. Силер көп телефонду кармап атасыңар. Силер билесиңер, саат канчадан канчага чейин уйку бузулгандан кийин психологияга бузулууларын ойлонгон жоксуңар да силер. Көп окуучулар келет, көп балдар келет. Бир адамдын тагдырын бир айбыз, бир кызда аран сактап калганбыз. Туура беде өлүмдө. А силер ошону ойлогон жоксуңар. Силер мектепке барасыңар. Мектепке барганда силерде көбүнчө психологияга 9-10-11 жылында бириңерге каршы сүйлөп, бириңерди бирөө кемсинтүү деген мектепте азыркы күндө көбөйүп баратат. Көп нерселерди биз көп нерселерди окутуп, биз суроо берип, суроогондо дагы бириңерге өтө эгоичный болуп баратасыңар, кыздар, балдар. Силерден сураган элек, мына 9-10 класстан баштап мына мээңерчи, силер азыр туура эле бир 10-чы бул көп окутуулдончу силердин мээңерге алыңар жетпей калат. Андан кийин силер терс жолго чыга баштайсыңар. Терс жолго аракет кылып алыңар жетпегенден кийин ошого вынуды болуп каласыңар. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, силер ата-энеңерди жана мугалимдерди туура тарбия берип аткан жакка туура кетсеңиздер, силерге дагы жол жакшы болот да. Анда силерде кийинки күндө ушундай окуучуларды көбөйүп барат. Кетип атып эле бириңер кандай мамиле кылып, көп нерселерден адашып баратасыңар. Урматтуу окуучулар, ошону ойлонсоңор, 9-10-11 7ден баштап силердин тарбияңар психологияңар өзгөрөт. Бул нерсеге силер туруктуу болушуңар керек, аракет кылгыла. Ушунчалык өзүңөрдү кармаганга, бирөөгө дагы кемсинтпөөңөрдү мен силерден сурардар деп. Ошо ата-энелерге чоң рахмат, ошолорду жана ушуларга катышып бергендерге силерден суранычы, ошондо башка балдарга да ушундай жакшы тарбия берип, бириңерге бири мээримдүү болууга тарбия алсаңыз деген жакшы нерселерди күтөбүз. Азыр эми айтылып аткан талкуу сөздөрдөн кийин Эшмамбетов мектебинин окуучулары тарабынан ата-энеси ажырашып кеткен балдардын тагдырынан көрүнүш чагылдырып берсин. Толуктур, жакшы ал. Окшоп жакшынакай кийингим келет. Мен алардан кемемби? Кеч келе бир кийимин кийип жүрө берем. Туруп тур, кызым, эмне болуп атасың? Бардыгы болот, шашпа. Эмне болду? Мен мына эжемдин кийимдерин кийгенин тажадым. Мага өзүмө чак кийим алып бергилечи, досторуман уялып чыктым. Туруп тур, булар, эмне болуп атасыңар? Өкмөт батышпай бири-бирин көрүшүңөр тарап жолдулар. Эмне болду дагы? Болдубу? Жамал, мени иштен айдап жиберишти. Дагы иштей албайсың, азыр дипломуң жок, окуган жоксуң сен. Акчам жок, Ой, Жамал, дагы баштадыңбы? Кечке эле бир нерсени айта бересиң. Өзүң иштен чарчап келгенсиң, аз келгенсиң. Сен дагы менин башымды окуп жатасың. Койчу Нуржамал. Болду, мен сен менен жашабайсың, ушул эле кылдым, жетишет. Болду, баска, кетти кыздарым. Мен атам менен балсаат. Татна кайында турмуштун жетишсиздигинен экөө эки жакка ажырап кетишти. Аралыкта 2 жыл өттү. Качан жашасаң, атам сагындым. Мен атама барам. Атамды аябай сагындым. Мен атамды сагындым. Атам жок сенин. Эми жарашыңыздарчы. Мен сиздерге эмне сурабайм, иштеке деп.
Жакшы ким экен? Эстейсиңби? Мен десем. Эмне болду? Биз жарашпасак болбойт, балдарыбыздын келечеги үчүн. Макул, мен да кыздарды сагындым. Мен да уюмду абдан сагындым. Андай нерсе жолу бар. Кандайсың? Кыздарды жакшысыңар? Кандайсың улум? Кантиң? Сагындыңбы мени? Аталар жакшы эле. Чоң копсуңар го? Балам, биз экөөбүз бир жака барып келели. Мен атамын, баны өзүңүздө жинап, мага атам айтып кетти. Кандай айтып кетти, чоңуз? Кандай? Жинабы, колдору жуу, идиштерди жуу, чоңоюп калдың сен. Сен эмне турасың? Үйлөрдүн иштерин кылбайсыңбы? Мында өзүңүздө барбайсыз го? Мен досторум менен барышым керек. Жаштык кылып, ажырашпайлы, балдарыбыздын турмушун ойлоп, чогуу калбакпыз. Карачы мен тарбиясы. Тарбиясы жок калыпты, бекер болуп Эми ошондо оңдогонго Урматтуу катышуулар, ажырашкандан кийин ар 2 жаш адыны балдардын тарбиясына көрбөктү атат. Ошон үчүн жаш адынылар балдарга жакшы мамиле жасап, жаш мыркалайды эч качан талаага таштабаңыздар. Ата-эненин мээриминен башка эч нерсе дүйнөнүн дүңгүрөтүп бардыгын сатып берсеңер татыбайт экен. Ошон үчүн биринчи орунга биз атанын, эненин мээримин коебуз. Рахмат. Ушундай таланттуу, бактылуу балдарды чоңойтуу бул ар бир ата-эненин парызы. Демекчимин, азыр биз жогортудан бери ата-энелердин милдеттери, ата-энелердин балдарга деген жоопкерчилиги боюнча талкуулап атат. Ушул ой пикирлер боюнча мектеп окуучулары арасында өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чара катышуучулары Сейдокулов Фатима, Оразали Сейдукановдун автордук гимназия мектебинин окуучулары. Биз эмнеге муктажбыз? Азыркы учурда бизди ата-энеден бере турган эң чоң тарбиясы жана мээримге гана муктажбыз да. Азыркы учурда баары да айта албайт, көпчүлүк ата-энелер бул баланын материалдык жактан гана камсыздап, бирок мындай руханий жактан ал жабыр тартып жаткан учуру, жан дүйнөсү жарды. Азыркы учурда көпчүлүк ата-энелер миграцияга атат. Көпчүлүк кетет дагы анын баласы тууганына же болбосо чоң атасына, тайнелерине калып жаткан учур. Ошол учурда бул бала чоң жаткан учурда бул өткөн чагыртып коет. Бир күн возраст учурунда ал кыял мүнөзү барган учур болот да, бул ошол туугандардын арасында дагы пикирленишпестиктер көп болуп жатып, ал бала өзүнүн оюн эркен айта албай жаткан учур. Ал бир гана бул жүрүм турумда эмес, билим жагында дагы. Мисалы үчүн, азыр чоң атабыз окуган программаны биз окубайбыз, биздин программа башка. Мисалы үчүн биз 4-5 класстагы энелерибиз айтса түшүнбөйт да, чоң аталар. Ошол учурда бул билим жагынан дагы бир аз билим алуусу, бир аз тоскоолдук болуп жаткан учур, бир аз бала ошол жактан кыйналып жаткан учуру.
Анан дагы бул мектеп учурундагы ата-эне бул бизге бардык материал жактан бардыгын камсыз кылып атат, кымбат баалуу телефондорду алып берип атат, кымбат баалуу кийим-кечек кийгизип атат, бирок тарбиясы жана мээримине муктаж болуп калып атат. Ал адам мындай сыртынан бардыгы жакшы көрүнгөнү менен бул жат болуп калгандыктан бул тең туштарынын жанында, жолдошторунун жанында өзүн төмөн алып сыңырсуу, өзүнүн баласы төмөн болуп жаткан учур. Жана ошондой эле азыркы учурда өз оюн эркин айта алышпайт. Себеби кандайдыр бир көйгөй болуп жатса, бул ата-энеси акылсыз болуп жаткан үчүн ата-энесине айта албайт, же чоң атасын айта албай жаткан учурда же болбосо мектепте мындай тең туштарын айтам десем, кийинки учурда мындай алардын маскаралоосуна түшүп калып калып жаткан учур. Жана азыркы учурда социалдык тармак аябай өнүккөн заман, ошол учурда ошол жакка 8-9 класс окуучулары ушул кеңеш сурап жатат да, азыркы учурда мен мектепте ушундай балдар тарабынан ушундай зомбулукка кабылып жатам, кандай кылсам болот деген суроону мындай ата-энеден мындай жакын жооп алып айтат, бул ошол интернет тармагында гана өзүнө жооп алып жаткан учур болуп жатат. Ошону ата-энелер дагы бир эле бул баланы биз ага кийинтип жатам, окуп жатам, баардык жерден катыс кылып жатам эле деместен бизге мээримин бөлсө, тарбиясын берсе, ошол бизге ошо азыркы учурда бизге ошол гана ошол эле нерсе жетиштүү да. Азыр бул эже айтып кетпеди, ошо ата-энелер тарбия бериш керек депчи. Бул жерде бир эле ата-эненин тарбиясы бизге жетишсиз да. Азыр биздер мисалы бардык нерсени ата-энеге тутуп койбошубуз керек да. Мына окуучуларга мисалы ата-эне бардыгын алып берип атпайбы, бардык нерсени алып берип, кийим-кечек алып берет, каалаган нерселерине алып берет, бирок ошол окуучу дагы, бала дагы ата-энени сүйө билиш керек, ата-энени сырдашыш керек, ата-энени угуш керек, бир аз болсо да анын ою бар. Ал ата-энеси ага эмне үчүн алып берип атат? Ошол балам ушундай жакшы болсун, тең туштардын жанында жакшы жүрсүн деп алып берет. Ата-эне эч качан баласынын жаман болушун каалабайт. Бул жерде биздин дагы кемчилик бар да. Бала ошол балким ата-эне дагы баланы колдоосуна муктаж. Биз дагы кандайдыр бир даражада колдоо бере алабыз ата-энеге. Ата-эне менен бала биргеликте иш алып барбаса, эч качан ортодо жакшы тарбия алуу бул мүмкүн эмес да. Ошол окуучу эмне себептен ата-эненин сөзүн укпай калат да? Эмне себептен укпай каласыздар? Ата-эне айтса, тартып, укпай, эмне себеп болот ушул? Балдар арасында эмне себеп ушул? Ата-энени сыйлабай укпай калуу себеби эмне? Орозалис айткан авторитет мектебин 11-класс окуучусу Барасил. Мындай ата-эне менен баланын ортосунда менин оюмча биринчи орунда түшүнүү деген түшүнүү болуш керек. Компромисске келүү, ата-эне менен бала бири-бирин түшүнүш керек. Бирок көпчүлүк учурда ата-эне балдарды түшүнүүгө аракет кылыш керек. Себеби ата-эне кандайдыр бир мезгилде өзү жаш бала болгон, бирок жаш бала чоң киши боло элек. Ошондуктан көпчүлүк учурда ата-эне балдарды түшүнүүгө аракет кылыш керек да. Анан дагы түшүнүүдө булар эми биз ар түрдүү заманда жашаганыбызга байланыштуу. Алардын түшүнүгү башка болушу мүмкүн, биздин түшүнүгүбүз башка болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда мына азыр технология өнүккөн заман, анан телефон бардык нерсе телефондун айынан, бардыгына телефон күнөөлүү деген да болбойт. Себеби дегенде бул баланын өзүнүн жан дүйнөсүндө бала кандай болсо, телефондон да ошондой гана нерселерди пайдаланат. Кээинки балдар телефондо болуп турушу мүмкүн алар телефондон китеп окуйт, себеби өзүнүн каражат жетпейт алып окуганга китепти. Же болбосо ошол интернет тармактарынан өзүнүн окуусуна керектүү нерселерди карашы мүмкүн. Алар да болушу мүмкүн, бирок кандайдыр бир чеңбирдиги менен караш керек. Анан ошол телефондо жаман гана нерселерди көрөт, жаман гана нерселерди угат деген дагы түшүнүккө өтө белгиле бербеш керек. Адам кандай өзү кандай адам болсо, башкалар дагы ошондой ойлойт дейт да. Ошондон ар бир адам уникалдуу болгондуктан бири-бирибизди менин оюмча түшүнүп компромисске келген бул туура чечим болот деп ойлойм. Азаматсыңар дагы кимде ой пикир бар? Саламатсыздарбы, көрүнүшүңүз Ильяс. Бул жерде ата-эненин да күнөөсү бар деп ойлойм. Анткени бул башка мамлекетте миграция жөнүндө сөз болуп жаткандыктан биз өзүбүз кандай ата-энебиз ким болорун биз өзүбүз чече албайбыз да. Бирок биз өзүбүз ата-эне боло алабыз. Бул жерде жаштарга дагы абдан чоң тарбиялар берилиш керек. Жана ошондой биз глобалдуу ойлонушубуз керек да. Ата-энебиз эмне үчүн миграцияга чектелип жатат жана башка мамлекеттерде арзан жумуш иштеп жатат депчи. Эмнеге дегенде бул өзүбүздүн Кыргызстан мамлекетибизде ар кандай заводдор, фабрикалар, адамдар иштей турган жайлар жок. Жана ошонун себебинен айлык акы дагы абдан арзан болгон.
арзан болуп эсептелет жана ошонун негизинде бул башка мамлекетке чыгып кетип жатышат да. Бул жерде Кыргыз мамлекетинин жогорку кеңешинин дагы бийликте отурган адамдар да ойлоныш керек. Бул жерде ар кандай заводдорду ачыш керек жана ошондой эле жаңы ишти, жаңы жумуш орундарын ачып жаткан бизнесмендерди абдан чоң колдош керек деп ойлойм. Жана ошондой эле аларга абдан чоң жеңилдиктерди бериш керек. Эгерде ушундай болсо адамдар миграцияга да аз чыгып калат деп ойлойм. Жана бул 2015-жылдын маалыматтарын алсак, Кыргызстанга эле 3 айдын ичинде 15 000 адам келип иштеген да. Мунун 75% Кытай мамлекетиндеги адамдар болуп эсептелет. Ошол Кыргызстанга келип жаткан адамдарды алсак, анын ордуна ошол 15 000 адам иштей турган ордунда Кыргыз мамлекетинин жарандарын койсок, бул кичине болсо да жеңилдик боло эле дейм да. Ата эне өзүнүн баласы кандай чоңуп жаткандыгын көрө алса, телефон аркылуу эмес, башка жактан эмес, анын ордунан, анын үйүнөн тарбия бере алса, анда бул жаш бала кийин дагы ушул ата энесинин көргөн тарбияны алып, ушундай ата эне болот деген ойдомун. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга кутмандуу күн. Мен эмне тууралуу айткым келип жатат, азыр бул жерде баардыгы эле ата энени жамандап да айтып кеттиңиздер. Ата эне бир аз түшүнүү керек деп. Ата энени бир кездерде биз да түшүнүүбүз керек болот. Урматтуулар, ойлосоңуздар, эң биринчи эне сүтүн эмгенбиз биз. Эң биринчи эне жүзүн көргөнбүз, эң биринчи эне жытын билгенбиз. Ошондуктан энелерди бактайлы, сыйлайлы. Ата энеңден мындай бир аз сиз айтып кетпесизби? Эмне себептен түшүнүү болбой жатат депчи. Ар бир балада подросток деп коюшат. Переходный возраст болушат. Анткени алар башында өздөрү түшүнүшпөйт. Эмне болуп жаткан, мен бардыгын эле жакшы кылып атпаймынбы? Неге эле мени урушуп атышат, неге эле мага берип атышат деп. Анткени ал мезгилде алар переходный возраст болуп атат. Өздөрү бир аз түшүнбөйт, аларга деген бир аз убакыт керек. Анан өзү бара эле чоңойгон сайын өзү түшүнүп баштайт, мен ушуну бекер эле кылган экенмин, ошондо эле бактап албай белем, ошондо эле ушуну коюп койбой белем. Анткени ал мезгилде убакыт өтүп кеткен болот. Ошондуктан ата энени бактайлы, сыйлайлы. Бардыгыңыздарды түшүнүп турам. Ар бириңизде переходный возрасттан өткөнсүздөр. Ар бириңиздерди азыр кесип тандоодон кыйналып жатасыздар, туурабы? Ата энеңиздер айтат да, ушуну тандагыла, ушуга окуйсуң сен деп. Бирок сиздердин ичиңиздерде бар, мен ушуга окугум келет, мен ушуну окушум керек дегенчи. Ошондуктан сиздер ата энеңиздерге болгон ичиңиздердеги сырыңыздарды айтыңыздар. Ата энеңиздер менен качан гана сырдаш болгонуңуздарда сиздердин жакшы бир алдыга болгон максаттарыңыздардын бири чечилет деген ойдомун. Ошондуктан апаңыз мененби, атаңыз мененби, кайсынысы менен болсо дагы өзүңүздүн оюңузду бөлүшүңүз, өзүңүздүн келечегиңиз тууралуу айтып бериңиз, өзүңүздүн максаттарыңызды айтсаңыз гана алар сизди бир аз түшүнүшү мүмкүн. Ошондуктан рахмат. Ошол сырдашап турган ата эне жанында болса, Should
көрдüm sağını. Çürük almışsın zamanımdan, kalba gelin çağrıştım. Al peşte gel elimden atar gel. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жалпы келген бардыгыңызга терең ыраазычылык билдирип, ушул семинарды жыйынтыктоо сөздү Кара Кылжа районунун прокурорунун жардамчысына берсек. Бүгүн жакшы бир жыйын болду. Дагы бир айта кетчү маселе, бүгүн миграция деген маселени, проблеманы биз эч качан токтото албайбыз. Бул бир гана биздин өлкөдө эмес, бул өлкөнүн Россияда да, Кытайда да, башка бир мамлекеттерде да өз ара ичинде миграциялык агымдар бар. Андыктан бул бир жерде отурган ата-энелерге өзгөчө айтып кетери, тааныштарыңыздар бар, туугандыктарыңыздар бар, башка бул кичине балдарын таштап, башка чет өлкө мамлекеттерге кетип жаткан ата-энелерге сиздер жеткизсеңиздер. Ушул ар бир айыл өкмөттөрдө соц педагогдор иштейт. Облус райондук балдар менен иштөө бөлүмүнө кайрылып, балдарыңыздарды кимге тапшырып кетип атасыздар? Кимдин камкорчусу, чоң ата чоң энесине, тайнесине, тайкасынабы, туугандарынабы, кимге таштаганыңыздарды айтып, аларга камкорчу деп дайындап, бардым жетишсеңиздер, окуучулар жана жогоруда көрсөтүп аткарган интервьюда дагы көрүнүштөр, тууганын колунда калып кетип, запкы чеккен балдарга карата зордук зомбулуктар азайып келет. Ошондой эле сөзүмдүн акырында балдардын укуктарын коргоо боюнча ар бирибиз бир ушундай болуп иш алып барып, дене бойлук, сексуалдык, психологиялык фактылардан өспүрүмдөр арасында зордук зомбулукту болтурбоо, аларга мындай алардын аткарбай турган башка кыйынчылык иштерди бербөө максатында ата-энелер башка органдар менен биргеликте иш алып барсак, жана ушундай зордук зомбулуктарды болтурбоо максатында мындан кийин дагы ушундай көрүнүштөгү ата-энелер менен окуучулар арасында дагы көп жыйындарды алып барсак, биз балдардын өнүп жакшы тарбия алышына чоң салымдашабыз. Прокуратуранын өкүлү, ички иштер кызматкерлери, ата-энелер, медицина бардыгыңыздар келип атканыңыздарга, окуучулар бардыгыңыздарга, мектеп жамааттарына терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ар бириңиздер өз чөйрөңүздөрдө чоң салымыңыздарды кошуп атасыздар. Ушундай кымбат убактыңыздарды бөлүп, биздин келечегибиз болгон балдардын тагдырына кайдыгер карабастан келип отурганыңыздарга бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Андан кийин биздин өлкөдө тегеле жогоруда көргөзгөн көрүнүштөр болбосун. Ар бир биздин жаш өспүрүм балдар ата-эненин курчоосуна, анын мээримине зар экендигин биз бир аз болсо дагы көргөзө алдык деп ойлойм. Бизди маалымат булактарынан көрүп аткан замандаштар, биздин кымбаттуу кадырман ата-энелер, сиздердин мээримиңиздер балдар үчүн эң чоң байлык. Сиздер таап жаткан байлык ал убактылуу гана балдардын каражатын
камсыздоочу деп эсептесек болот. Бирок сиздердин берген мээримиңиздер, сиздердин берген убактыңыздар балдар үчүн чексиз баа жеткис кымбат экендигин түшүнөсүздөр деп ишенем. Бүгүн ушул маалымат булактарынан көрүп аткан замандаштар өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды калтырсаңыздар, ой пикириңиздерди комментарийлерге жазсаңыздар, сиздердин ой сунушуңуздарды окуп эске алып, мындан кийин дагы биз билген же билбеген талкуулорду жүргүзүп, биргеликте биз заманыбызда бактылуу жашоо курууга аракет кылабыз. Ар бир бала өз үйүндө бактылуу болууга, мамлекетинде эркин жашоого укуктуу. Бүгүн кишине 5 жана 5 рахмат. Дагы ушундай иштерди көп өткөзөбүз. Рахмат маданият үйүнө, китепканага, бизди бардык маалымат булактарына чыгарып аткан Нурлан мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Аллахым биздин өлкөдө бактылуулук деле насип кылсын. Келгениңиздерге баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем.